Телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен маанилүү маек көрсөтүүсүн баштамакчыбыз. Бүгүн биздин негизги талкуу, биз тандап алган тема ушул Бишкек шаарындагы бир катар көйгөйлөр жана ошол жаңы жыл алдындагы жасалып жаткан иштер боюнча сиздерге маалыматтарды берүүнү туура көрдүк. Ушул боюнча биздин студияга дагы меймандарды чакырган элек. Мен сиздерди тааныштырып кетейин меймандар менен. Адил Назаров, Бишкек мэриясынын алдындагы тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары. Жана ошондой эле Бишкек мэриясындагы социалдык өнүктүрүү башкармасынын жетектөөчү адиси Куттубеков Ислам. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эми жалпы элибизге белгилүү болгондой учурда ушу өзгөчө кыш мезгилдеринде Бишкек шаарындагы абанын булганышы дайым эле ушу көйгөй жаратып келет. Ал боюнча эли журтубуз да тынчсызданып турат. Канча бир деңгээлде ушул элдин ден соолугуна зыяны тийип жаткандыгы тууралуу маалыматтарды дагы угуп билип келебиз. Ошончо дагы бул багытта кандай иш аракеттер жүрүүдө. Деги эле Бишкек шаарынын үстүндөгү абанын булганышын тазартууга мүмкүнчүлүк болобу? Мындан сырткары канчалык деңгээлде биз ошол абанын булганышын текшерип, же болбосо анын булганышына эмне себептер бар? Ушул багытта дагы сөзүбүздү улантуу максатында анда Адил мырза, сизден баштасак, ушу Бишкек шаарындагы ушу тазалык ишканасынын жетекчисинин орун басары катарында айтсаңыздар, бул багытта сиз эмнеге көңүл буруп атасыңар? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын булганышы дүйнөдөгү чоң шаарлардын ичинен ушу биринчи орунга чыкты деген да бир коркунучтуу, жагымсыз ушундай маалыматтарды угуп атабыз. Макен агай, эң эле сөзүңүздү баштаганда туура нерседен баштадыңыз, туура сөздөн баштадыңыз. Бул смог, кыргызча айтканда ыш түтүн деп атабыз. Эң эле туура айтып белгилеп кеттиңиз. Бул кышында эле пайда боло турган нерсе. Көп эле мындай азыр башчылар дагы ошо туура эмес суроолорду берип атат. Эмнеге жайында болбойт депчи. Ошол ыш, смог, түтүн дейбиз. Пайда болуш үчүн кандай бир шарттар болот да, биринчи шарт болуш керек да. Ошолордун шарттарынын бири эң негизги айта кетчү нерселер бул болсо жогорку абанын басымы. Кыскача айтканда азиатский антициклон деп коет. Бул болсо кышында эле пайда болот да. Ошол азиатский антициклон бул эми табиятка байланыштуу нерселер. Жалпысынан центральный азиатский, монгольский, анан сибирский антициклондорго бөлүнөт да. Анан акыркы 2-3 жылдан бери ошол сибирский антициклондон бөлүнүп чыгып, бир кичирээк, мындай айтканда дочка деп коебуз, эми экологдордун, гидрометеорологдун түшүнүгүндө. Термин айтканда дочка өзүнчө бөлүнүп чыгып, ошол Центральный Азияны, өзгөчө ошо Кыргызстандын үстүнөн басып турат. Антициклон деген эмне? Бул жогорку аба басымы. Негизи эле мына Бишкек шаарыбызды алганда бул чөйчөктөй жерде турабыз. Бул болсо мындай котловина деп коет. Анан кийин ошо жана айтылып келип атпайбы? Температурный инверсия депчи. Температурный инверсия бул болсо жогорку аба басымда, бул болсо капкак. Кадимки эле мындай капкак болуп, үстүнөн бизди басып турат. Жаап турат. Анан үстүнөн жаап турганда биз эмне кылып атабыз? Биз ылдый жакка отуруп алып, кадимкидей от жагып атабыз. Үй жылытып атабыз. ТЭЦ түтүн берип атат, машинелер берип атат. Анан ал түтүндөр эч жакка кетпей кармалып калып атат да. Анан силерде балким суроо пайда болот. Эмнеге ушу акыркы өзгөчө 2-3 жылдын ичинде ушул көзүбүз менен көрүп, өпкөбүз менен сезе баштадык. Туурабы? Туура. Ошондой элдин баарында эле ушундай суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн мындай сизге суроода, эмне үчүн Бишкек эле шаарында, мисалы үчүн Токмокто же Кара Балтада, башка ушул аймактарда мындай анчалык сезилбейт? Эң туура суроо булга мындай эле жооп да, эмнеге Бишкекте? Ошондой эле мына биздин жайгашкан жерибизди карасак, Бишкектичи, Алматы менен Бишкек окшош экен. Буларда рельеф. Буга чейин булар күрөшүп келген. Биз болсо эң негизги кирдеткичти ТЭЦ деп атабыз азыр эң негизги. Бирок ушундай эле суроо туулат да. Ошол ТЭЦ 1961 жылы курулган экен. Эмнеге буга чейин мындай проблема болгон эмес да. Бул суроолор менен биз ТЭЦтин адистерине бурулуп кайрылганда алар жооп берди да. Ошолор жообунан аларды ошо биздин фактыларды тастыктады. ТЭЦте жанагы отун казандарды алмаштырганы 2-3 жыл эле болду да. Буга чейин жогорку сапаттуу караганда, мисалы башка жер казактардын көмүрлөрүн алып келип атканда,
мындай проблема болгон эмес да. Бирок биз болсо ойлодук, чындыгында өзүбүздүн көмүрүбүз турса, эмнеге башка жердин көмүрүн жагабыз деп, ошондой мындай айткандай кара акылга салып, изилдөө жүргүзбөй, биз болсо азыр Кара Кеченин көмүрүн өткөрүп алдык да. Бул Совет убагында эле эгерде Кара Кеченин көмүрү бышылган болгондо, буга чейин эле биз пайдаланып жакмакпыз да. Кара Кеченин көмүрү мына бүгүнкү күндө адистердин айткандарынан күрөң көмүр деп аталышы мүмкүн да. Алардын баягы сортуна жараша болот экен. Эми бир кайсы деңгээлде ошол жаккан көмүрдөн да чыккан түтүн, мындай айтканда чайыр деп коет го. Биздин тил менен айтканда кыргыз тилинде. Ушунун мындай курамында, абанын курамында, түтүндүн курамында көбүрөөк болуп эсептелеби? Эң туура айтып атасыз. Бул жанагы бышпаган көмүр, төмөн сапаттагы көмүр, ал аягына чейин күйбөйт экен да. Ошондуктан ТЭЦ мына өзүлөр официалдуу түрдө бизге маалымат берип атат. Мурун 7-8% чыкса, зольность деп коет, гүл чыккан. Азыр 20%га чейин көбөйүп кетти да. Ал начар аягына чейин күйбөгөн көмүр, бул болсо двуокись углерода деп коет. Бул жана көзгө көрүнбөгөн ыпыр-сыпырдын баардыгы абага көбүрөөк кете баштады. Андан тышкары жана жаңы модернизированный ТЭЦ булар мактанышып атат, болгондо эле буу берип атат депчи. Ошол бул болсо дагы кошумча нымдуулукту бере баштады да. Ошо ным менен ыпыр бириккенде жана искусственный туман деп атабыз, смог пайда болду да. Жасалмалуу жанагындай туман пайда болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми албетте бул бизге жагымсыз болгон абанын булганышы тууралуу дагы толук маалыматтарды беребиз. Сиздер ушу кызыгып жаткан өзгөчө Дорбор калабыздагы ушул түтүндүн пайда болушу, анын кетпей жаткандыгынын себептери боюнча дагы сиздерде эгерде суроолор пайда болсо, биздин студиянын меймандарына берсеңиздер болот. Мен телефондордун номерлерин айта кетейин. 39 25 33, ошондой эле 39 23 24 телефондоруна чалып, сиздер кызыккан ушу абанын булганышы боюнча суроолорду берсеңиздер болот. Эми айтсаңыздар да, эмне себептен андай болсо, сиз айтып атканда ошо жана циклон деп атабыз, аба агымы келип үстөн басып турат деп атпайсызбы? Кайсы бир деңгээлде шаардын курулушу дагы кайсы бир мындай бир себеби, таасири болобу? Мисалы көп кабаттуу үйлөр мурда ортосунан баягы абанын катмары өтүп, тазалап, сергитип, мисалы үчүн машиналар токтогон кезде түн ичинде дагы ушул абаны тазалап турган бир физиканын бир өзүнүн кубулуштары бар да. Биз болсо дагы деле болсо үйлөрдү баягы жыш салып атабыз. Мурдагы ачык калтырган жердин баарына кайра эле көп кабаттуу үйлөрдү салып атабыз. Бунун да таасири болобу? Мунун баары албетте таасири бар. Эң туура суроо көтөрүп атасыз. Бирок кайрадан азыр ТЭЦти аягына чейин чыгарып туруп, анан кийин ушуну түшүндүрө кетейин да. Анда ТЭЦ боюнча. ТЭЦ, биздин ТЭЦ бир жылда отопительный сезонда 1 миллион 100 миң тонна көмүр жагат экен да. Ошонун 760 миң тоннасы бул 70%-ды түзөт да. Кадимкиде эле жанагы төмөн сапатта бизде Кара Кеченин көмүрү жагылып атат да. Мына 2-3 жылдан бери. Анан элдер мында көп жаңылыштар болуп атат. Албетте биздики жаңы конуштарда кирдеткичке чоң таасири берип атат. Анткени жалпы запас деп коебуз, 4 райондун 47 жаңы конуштун жана топливный базада көмүрдүн запасын санасак 126 миң тонна көмүр бар экен да. Ал билесиңер, үйдө кадимкидей меш жагып атканда ал жерде фильтр болбойт. Ошол жаккан көмүрдүн 26%-ы абага берет экен да. Ошондо 126 миңден 26% болгондо орто эсеп менен бир 36 миң тонна кирдеткич абага кетет да. Анан мына датчиктерибиз да көрсөтүп атат. Ошол жаңы конуштарда кирдеткичтер өтө жогорку пайызда болуп атат да. Эми бул түтүндүн, ыштын пайда болушунда көп себептер көп. Жана антициклон деп коебуз, жогорку абанын басымы келгенде шамал болбой калат да. Жана Роза Ветров дейт, шамал бизден тиги түштүктөн түндүккө согот, анан батыштан чыгышка согот. Шамалдын багыты. Шамалдын багыты да. Анан биз мына байкап атабыз, эгерде 6 км 6 км в час дейт, шамалдын согушу ылдамдыгы ошодон жогору болсо, бул түтүндү үйлөп кетет экен. Кадимкиде микрорайон тети жибек жолуна чейин үйлөп, мындай түштүктөн түндүккө, анан батыштан же чыгышка, же чыгыштан батышына, ошол шамалдын багытына жараша биз көрүп атабыз да, кайсы жерде кирдеткичтер болуп атат. Бирок биздин байкообуз боюнча жанагы эле ТЭЦтин түтүнү кайсы багытка, кайсы тарапка кетсе, ошол жактар кирдеткичтер көбүрөөк болуп атат да. Рахмат, бизде телефон суроолор бар экен.
Сизди угуп атабыз. Сиздин сурооңузду угуп атабыз. Бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Морик азыр смог боюнча саламатсыздар. Смог боюнча азыр түз эфир болуп атпайбы? Ушул смогду былтыр деле айтылбады беле? Былтыр да каптаган Бишкектичи. Анан бул жердеги жооп берип аткан кызматкер айтып атат, көмүрдөн болуп атат деп, кара кеченин. Ошол кара кеченин көмүрүн былтыр да ошол смог байкалган болсо, быйыл пайдалануудан алып салса болбойт беле? Түшүнүктүү. Рахмат. Айта келсе жооп бериңиз. Аябай жакшы суроо берип атат эжеке. Мына жакында эле Жогорку Кеңештин отурумунда вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров ошол маселени көтөрдү да. Ал айтты, мына казактар өзлөрүнүн сапаттуу көмүрүн $40 тоннага алып келгенге биз даярбыз деп атат алар. А эмнеге биз болсо өзүбүздүн көмүрүбүздү $56 сатып ала алабыз деген суроо пайда болуп атат да. Баа саясаты. Ошо $16 каяка кетип атат? Бул кимдин кызыкчылыгы? Кайсы депутаттын, кайсы адамдардын кызыкчылыгы ушунун артында турат? Бул башка суроо, башка маселе да. Бирок эмнеге муну оңдогон жок? Бул болсо мурунку өкмөттөргө суроо. Бирок ушул жылдан баштап мына азыркы премьер-министр Новиков айтып атат, же газга өткөрөбүз, же сапаттуу көмүр алып келебиз деп атат. Бирок эмки кышка кайра эле кара кеченин көмүрүн алып келсек, бул болсо чоң кылмыш деп эсептесек болот. Анткени азыр бул болсо дүйнө жүзүндө тастыкталган, тарыхка бурула кетсек, 1952-жылы смог проблемасы Лондондо болгон. Ал жерде фотохимический смог дейт, жогорку ынымдуулукта жанагы окис углерода, окис азота деп кошулганда бул ууга айланган. У болуп туруп 4 күнүн ичинде 4000 киши каза болгон да. Эгерде дагы эле ушул көмүрдү өтө төмөн сапатта көмүрдү жагабыз десек, бул болсо биздин элибизге миллиондон ашык Бишкек тургундарына каршы чоң кылмыш деп эсептесе болот да. Албетте бул мына бүгүнкү эпидемиологиялык оорунун себептеринен дагы өтө коркунучтуу экендигин фактылар өзү тастыктап турат. Эми ушул багытта дагы өкмөт бүгүнкү күндө атайын ушу Бишкек ТЭЦин жаратылыш газына өткөрүү боюнча дагы ушу тапшырмаларды айтып, анын эсебин чыгарып, ошол канчалык деңгээлде бизге пайдалуу максатка, ушул максатта иш алып барсак болобу деген суроону койду да. Ал эми фильтрдин өзүн алмаштырууга болобу? Мындай бир бүгүнкү күндө заманбап технологияны колдонуп, ошо Бишкектен чыккан трубасынан чыккан фильтрди жаңы. Бул да аябай жакшы суроо. Мына жакында эле биздин премьер-министрибиз Новиков айтып атат да, фильтрди текшергиле депчи. Мен сразу эле айтып кетет элем, бул болсо сөздүн төркүнүнө келип, мындай айткандачы, токотор жерин айтканда, эмнеге фильтрди текшерип атабыз да? Көмүрдөн баштабайлыкпы? Булар ТЭЦ мына официалдуу документтер турат. Ал айтып атат, биздин сапатыбыз 4000 калорийден өйдө деп. Бул бизде независимый лаборатория жок экен, өзлөрдү ТЭЦтин өзүнүн лабораториясы бар экен, анан кийин өзүнүн мындай окшош турган сандарды жазып атат да. Мен билем, бизде Кыргызстанда алайдын эле көмүрү болбосо, андай сапатта жете турган, ал ТЭЦке көмүр кирбейт, биз жана көрүп турган. Ал жерде пил деп коет. Кадимкидей эле пил кирет да, ошону газга аралаштырып анан жагат да. Ал жерге 4000 калорийге жете турган көмүр кирбейт. Азыр ошону текшерсе эле, ошодон чыгат эле да. Эми фильтрлер жөнүндө айталы. Фильтрлер мына Россиянын окумуштуулары изилдеп чыкты. Жана көзгө көрүнбөгөн мына 2,5 микрон частица деп атпайлыкпы? Чаңдар. Чаң кадимкидей. Анын ичинде оор металлдар бар экен. Оор металлдар бар, бүт бар ал жерде. Ошол көзгө көрүнбөй бөлүкчөлөр жанагы ТЭЦтен чыкканы 45% ошо көзгө көрүндү. Бир да фильтр кармабайт экен. Ал көзгө көрүнбөгөн ошо бөлүкчөлөр 100 километрге чейин кетет экен да радиуска. 100 километр чейин кетип туруп, ал өпкөдөн өтөт экен. Өпкөдөн өтүп барып туруп, канга, анан кийин канга чыкпай турган оксидтерге пайда болот экен да. Бул бир канча оорулардын ушу адамды жабырып катканга дагы себеп болотпу? Рак. Эң негизги коркунучтуу оору. Бул канцероген деп, эң негизги ошо рак, анан кийин жанагы остро респираторный оорулар, ошо эле жанагы астма, бронхит, хронический бронхиттер, булар өзгөчө өзлөрүнүн өпкөлөрү менен сезет да. Дагы бир нерсени айтсак да, мына учурда ошо Бишкек шаарында жаңы конуштарды кошконго миллиондон ашык, бул расмий маалыматтарга таянбаган күндө да адам жашайт деп атабыз, ушу калктуу пункт деп. Ошол жерде биз канча автоунааны пайдаланып, ошонун саны боюнча дагы азыр маалымат берсеңиз, биздин телекөрүүчүлөр суроо бар экен, угуп алып турган көңүл буралык. Сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз.
Саламат. Биз могул жана ТЭЦ боюнча айтып атканыңыздарга бир суроо бар эле да. Айтыңыз. Эмне себептен биз ТЭЦибизди салып атканда, модернизация кылганда казактардын көмүрүнө байланыштуу кылып салганбыз. Эмне себептен биз өзүбүздүн көмүрүбүздү иштеткидей ошого максат менен жасаш керек болчу да. Анан эми бул жерден эмки жыл кара кеченин көмүрүн албайбыз деген менин жол туура эмес го дейм. Түшүнүктүү болду. Бул жерден тактап кетечү нерсе, жаңы салынган ТЭЦ, модернизированный ТЭЦ деп атпайлыкпы? Ал как раз ошол кара кеченин көмүрүнө ылайыкталып саналган. Эсептелген. Ошол кара кечен негизги ал убакта башчылардын айтып атпаймынбы, кара акылга сакылып, эмнеге ошо өзүбүздүн көмүрүбүздү жакпайбыз деген мына телекөрүүчү берип аткан суроо пайда болгон да. Ошондуктан ошо жаңы ТЭЦ жалпысынан эле ошо кара кечеге ылайыкталган. Эски ТЭЦтер Мурдагы 61-жыл салынган. Отун казандары атайын ошо алмаштырылганда кара кечени жагалы депчи. Бирок мына кара кечеге толугу менен өттүк, 70% азыр кара кечени жагат экенбиз, жагып атабыз. Натыйжасы смог, түтүн, ыш, оору. Түшүнүктүү. Эми кийинки жылдарда бул маселени чечүүдө албетте бир орчундуу бир мындай глобалдуу маселелерден болуп отурат да. Сиз айтсаңыз эми бүгүнкү күндө биз ушул колдонуп жаткан ар бир үй бүлөдө жеңил автомашиналар бар, машина транспорттун саны да көбөйүп кетти. Ушул боюнча маалыматтарды берсеңиз, канча транспорт бар, кантип муну эске алып текшерсек болобу? Азыр мен транспортко өтөйүн, бирок ушу жанагы сөздү аягына чейин чыгып коеюн да. Россия боюнча маалымат 70% кирдеткичтер, 20% ТЭЦтер берет экен да. Ал жерде чоң проблема Сибирь булганып атат деген. Бул баягы Совет доорунда салынган ТЭЦтер да. Бирок эмнегедир Европа мамлекеттерде бир дагы көмүр менен иштеген ТЭЦ жок. Ага турсун тиги кадимкидей эле жанагы атомный электростанциядан булар баш тартып атат да. Мына машиналарды айтсак, буларда Европада план бар экен, 2030-жылга чейин толугу менен электромобилдерге өтөбүз деп атат. Бензиновый, дизельный двигательдерден булар баш тартабыз деп атат да. Эми биздин машиналар негизи Бишкек шаары жалпысынан 150 000 машинеге ылайыкталган да. Азыр шаарда расмий түрдө 478 000 машина катталган. Алардын баары албетте булганычты алып келип атат. Бирок негедир кайсы бир адистер айтыптыр, 70%га чейин ушу машиналардын түтүн алып келип атат депчи. Азыр биздин телекөрүүчү суроосу бар экен. Жооп берели. Сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Бул жигит жакшы экен, ушу келгенден баштап ушу тема көтөрүлүп баштады. Анан кийин маалымда каражаттары Кыргызстанда өзү түшүрүүчүдөй болуп эле түтүн каптаганда кышында ушу теманы көтөрүп жатып каласыңар да. Мындайынан алганда Кыргызстанда ушу маалымда каражаттары өкмөттүк, анан кийин момундай ар кандай телевизор передачалар аркылуу ушу теманы мындайынан эл арасында жайылтып ушу от жакпагыла деген, анан оттун ордуна ушу денемесинен газды жаккыла деген мындай теманы көтөрүп турсаңар жакшы болот эле. Ушул теманы могу тазалыктын жетекчисинин орун басары ушуну колго алса болобу? Ушу теманычы. Азыр сизге жооп беребиз. Дагы бир суроо бар экен, аны угуп алалык. Экинчи суроону телекөрүүчү. Саламат. Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Алло, саламу алейкум. Саламатсыз. Менде суроо бар эле. Айтыңыз. Бизде ошто Өзгөндүн Кара Дөбө деген көмүр кенинде өтө күчтүү иши жок көмүр бар. Ошону эмне үчүн пайдаланбайт? Өзбекстан ташып кетип атат. Түшүнүктүү. Рахмат. Эми бул канчалык деңгээлде акыркы суроодон баштайлычы. Өзгөндүн Кара Дөбө деген участогунда көмүр, анын запасы канчалык? Канчага жетет? Ошондой эле ТЭЦке тартып келүү боюнча ал өзүн актайбы? Ушул боюнча дагы маалыматтар керек го дейм. Менде бул маалымат бар. Анткени буга чейин мен ошол кирпичный заводдор менен иштегем да. Ошондо мына айта кете турган нерсе, кадимки эле биздин Сокулукта кирпичный завод бар. Ошол жерге көмүр Алайдан келчү да. Анткени анын сапаты жакшы болсо керек да. Кадимкидей жанагы эле пыли дагы көмүрү да Алайдан келчү да. Анткени жанагы кирпич бышырып атканда төмөн сапаттуу көмүргө кирпич бышпай калат да. Мен билем ошол тарапта көмүрлөрдүн сапаты абдан жакшы. Эгерде ошол көмүрлөрдү сапатын текшерип,
Анан алып келсек болот. Эмнеге алып келсек болот? Анткени Бишкектен ош тарапка көбүнчө строй материалдар кетет. Кайра машиналар бош болбош үчүн жана көмүр алып келишет да. Ошол логистиканы ойлонуштуруп, чыныгында эгерде ошо жанагы $40 баасы туш келсе, анткени ошо тиги темир жол менен келген көмүр арзаныраак болуп калат атпайбы, эме тиги Казакстандан. Анан билесиңер да, азыркы убакта ар бир тыйыныбызды санайбыз. Эгерде ошол жерден өзгөндөн келе турган көмүр санап туруп баасы чыкса, алып келсе болот деп эсептейм. Эгерде ошол жана калорийниси туш келсе. И запасы чоңураак болсо. И запасы болсо да, разработка. Экинчи маселени айтып атат телекөрүүчүм. Ушу кыш келгенде эле ушул маселени айтып отурбай, жыл боюнча ушул проблеманы айтып, мына өзгөчө Бишкек шаарынын жашоочулары, жан коңуштары жашагандар дагы айрым учурда үйлөрүн жылытыш үчүн ар кандай отундарды жагып атышат. Керек болсо жана кийим тигүүчү фабрикадан чыккан калдыктарды да жагышып, абанын составын булгап атат деген маселе. Түрдүү отундарды жагат да, ушул багытта анан албетте ал жерде дагы бир салынган мештердин конструкциясы да өзгөчө мааниге ээ. Туурабы, түтүн чыгарып аткан жерде. Эң туура. Мына биз айта кетсек, айтып атпайбы азыр газга өтпөйсүңөрбү депчи. Анан элдер менен сүйлөшсөң айтып атпайбы? 15 000 сомго дейт да. Газ жаксак 1 айга эле жетет дейт да. Андан көрө ошо 15 000 сомго 3 тонна көмүр алып туруп 3 ай жакпайлыкпы деп атат да. Мындай айткандачы, чынында 2 эсе 3 эсе көмүр арзан болуп атат да. Анан азыр биз мажбурлай албайбыз да, сен газ жак депчи. Ал ар бир үй бүлөнүн өзүнүн бюджети бар. Анын кирешеси барбы жокпу дегендейчи. Анан бул болсо маселе экономический болуп атат, баягы жоктуктан чыгып атат окшойт. Ошондуктан эң негизги өкмөт өз тарабынан сапаттуу көмүр алып келип берсе. Элге. Ошо өзгөндөн болобу, алайдан болобу баасы чыкса, мисалы, эмнеге 2-3 жыл мурун эле көмүрдүн баасы 3000 сом эле болчу. Мен билем да, Кара Жарасы, Шабыркөлдө эле 3000 сом деңге эмеси баасында сатып алып чыкты. Азыр мына 4200 4,5 чейин чыкты да. Сиз ушта маалыматыңыз бар? Бүгүнкү күндө ошо Бишкекте, ушу Казакстандан жана сиз айткан Кара Жара башка көмүр кендеринен көмүр алып келип жеке сектордо сатылып атабы, жокпу? Мына менде так маалыматым бар. Так бизде жалпысынан мына топливный база саны 7. Ушул жерде мына Кара Жарадан мына 800 тонна, ошондой кичинекей эле маалыматта Шабыркөл мына 1100 тонна, жалпысынан бир 5000 тоннага жетпеген эле ошо казактын көмүрү бар да. Аз санда алып келип атат. Аз санда. Калган баары эле мына бүт эле Кара Кече. Кара Кечеден келип атат да. Бирок баасы жогору эмеспи? Жок, баасы мына карап атасыз, баасы мына Шабыркөл 4200. Баасы 4200. Мына Кара Жара 4200. Керек болсо кээ бир жерден Кара Кечеден да арзан болуп атат. Эмне себептен азыраак келип атат анда? Эми мен жеке оюмда, бул жерде мен эч ким азыр тепкилей билбегиле, бул жерден угольный мафия деп эле ойлойм да. Кандай бир кайсы бир адамдар өзлөрүнүн мафия, өзүнүн бизнесин, материалдык кызыкчылыктар. Ооба, бул жерден чын айтканда ошо кызыкчылыкты ойлобой, элди ойлосок жакшы болот эле да. Мен ишенем, негизи 3000 сомдон, 3500 сомдон биз болсо сапаттуу көмүрдү алып келсек болот. Элге да жеңил болмок. Жай мезгилинде ушу запасын Ооба да, эми кыргыздын макалы бар, баягы кагаз бир жакка барганда керек болот дегендей, биз болсо азыр эле бизге ошо керек болуп атат да. Азыр ууланып, азыр мындай айтканда орустар айтат, пока жареный петух не клюнет дегендей, биз азыр кичине эле жылысын унутуп калабыз муну. Өкмөт да унутат, баарыбыз унутабыз. Эмки кышка чейин. Дагы сизге суроо берейинчи, албетте сиздер ушул багытта бүгүн иштеп атканыңар байкалып атат. Ошончо дагы ошо өзгөчө жан конуштарда барып, ошол жерде жергиликтүү эл менен мындай маектешип, мына сиздер могу атайын жабдуу менен дагы абанын курамын текшерет экенсиздер менекей. Бул ар бир Бишкектин аймактарында, райондордо да ушул нерсени колдонуп аткан турбайсызбы? Элге да мындай туура маалыматтарды берип, аларга бир мындай туура көрсөтмөлөрдү бере аласыңар же жокпу? Биз могу абанын кайсы жерине көбүрөөк кирдеп үчүн билиш үчүн ушул мына момундай датчиктерден 40-ты койдук да, жалпысынан 39-ду койдук. Бул болсо мэриянын чөнтөгүнөн, бюджетинен бир тыйын кеткен жок. Жеке фонддор бизге ушуну коюп берди. Ушул датчиктин баасы 300 евро негизинен. Булар бизге жалпысынан бери 12 000 евро коюп берди. Эми ушулар көрсөтүп атат да, эң эле азыр кирдеп аткан айылдар бул Вайнантоновка, Новопавловка, тетиги Бакай ата,
ак босого дордой өтө эле кирдип атканын көрсөтүп атат да. Ошондуктан мен сунушта айтат элем, эгерде жакшы эле көмүр жаксак, мындай таасир болбойт эле да. Анткени эми жаңы конуштарга аларга газ кымбат болуп атса, мисалы башка өлкөлөрдө, Өзбекстанда, Казакстанда кубометр 4 сом болуп атса, бизге 17 сомго чейин чыгып кетип атат да. Бул болсо, мен ойлойм, өкмөттүн жоопкерчилиги эң негизги ошо Россия Федерациясы менен доллар менен эсептешпей, сом рубль кылып койсок сом болот эле да. Анткени доллар өссө эле тиги газдын баасы өсүп кетип атат. Биринчиден. Экинчиден, бул жерде дагы проблемалар болот. Ортомчу компаниялар. Газпром айтып атат, мисалы, монун баарын куруп бергенге 30 миллион сом эле кетет дейт да. Ортомчу компаниялар 200 миллионго чейин жогорулатат дегендей маалыматтар бар да. Эгерде ошол газдын баасын түшүрсөк, элге мындай доступный болуш керек да. Анткени ал нерсени баары эле чөнтөбүздө карайбыз. Экинчиден, сиздер байкадыңыздарбы, ушу Бишкек шаарындагы жеке сектордо электр энергиясы менен үйдү жылытып аткан учурлар дагы барбы мындай? Ошол канткенде да бул таза да электр. Биз өкмөткө сунуштадык мэриядан. Мына 47 конушубуз бар экен, келгиле дедим да. Азыр болсо абаны тазалаш үчүн светтин баасын 1 сом кылалы дедим. Жок дегенде 1 сом кылып коелу, жана 700 киловатт деген лимитти алып салалы дедим да. Жок дегенде көмүр жакпай, ушул жаңы конуштар электр энергиясын колдонсун депчи. Бирок тилекке каршы Токтогул ГЭСинде суунун өлчөмү аз болгондуктан биз азыр Казакстандан сатып алып атабыз. Электр энергияны мына декабрь айында 1 миллиард сом кетирсек, азыр мына январь айында 1,5 миллиард сом керек экен да. 3 сом бирдеме тыйындан биз ошону сатып алып атабыз да. Ошондуктан өкмөт айтып атат. Азыр болсо нагрузка чоң болуп атат, биз өчүрө албайбыз. Өчүрөбүз деген суроо жок, эми негизи айтып атат, өчүрсөк болбойт деп. Бирок арзандата албайбыз деп атат да. Бирок келечекте Монголиянын тажрыйбасын пайдаланып, алар болсо смог өтө чоң мындай орчундуу проблема болгондо түнкүсүн бекер кылып койгон алар. Эми ал албетте бүгүнкү күндө энергетиктердин дагы эсептөөсү бар, экономикалык чыгымдары канча болот, ушуга дагы негизденип айтып жатса керек. Бирок келечекте бул перспективада ушундай кадамдарга барышыбыз керек го дейм. Туугандар, мына биз Кыргызстанда жашайбыз. Бул тоолуу аймак, канча сууларыбыз бар, шараккан. Байра эле кайра келип мини-гэс проблемасына чакан гэстерди чакан гэстерге келип атабыз да. Ошо чакан гэс курганга бир 17 документ керек экен да. Ошонун баарын Грузияда кылып алып салбайлыкпы? Бир эле документ кылып коелу. Бир эле мындай разрешение берели, ошол чакан гэстерди куралы. Мына балыкчыда билебиз да, шамал ыркырап эле турат. Ошол жерге ветряной эмелерди койбойлукпу, жанагы генераторлорду. Бизде мына күн көп. Ошолордун баарын ошол жагынан иштесек, мисалы Европа жалпысынан өтүп атат. Күндүн энергиясына, шамалдын энергиясына, суунун энергиясына биз бара-бара кетиш керекпиз. Жалпысынан кичинекей эле мамлекетпиз, элибиздин санында кичинекей. Электр энергия менен деле баары жылытсак болот. Жакшы экен дейм, албетте бул өзгөчө өкмөттүн иштей турган иши, жыл бою ойлонуп, өзгөчө бул багытта дагы ушу Европа мамлекеттеринин тажрыйбасын көрүп турабыз. Ал боюнча маалыматтар дагы угуп жатабыз. Ушул багытта бир кайсы деңгээлде мындай чечкиндүү кадамдар керек экендиги көрүнүп атат. Эми электр энергиясынын баасы дагы өзгөчө чоң экендиги бүгүн белгилүү болду. Дагы бир маселе, жана транспорт боюнча айттык эле, ушу Бишкек шаарында 400 миңден ашык транспорт бар экен. Эми ошолор жагып аткан баягы бензиндин сапаты дагы өзгөчө мааниге ээ. Анан бул багытта кандай маалыматтарыңыз бар? Мен силерге кичине эми түшүндүрө кетейин. Баягы совет убагында бизде билесиңер техосмотр деп углекислый газды мындай сайып түтүн чыгып аткан жакты текшерчик да. Мен силерге айта кетейин. Углекислый газ деген эмне? Мына биздин оозубуздан чыгып аткан бул аба, бул углекислый газ. Жалпысынан мунун зыяны жок да. Бул зыяны болгону эле тетиги глобальный потепление дейт. Ошого эле жалпысынан мына планетаны эле ысытканга эле таасир этпесе, 2019-жылы жана Парижский конвенцияга кол коюп койбодукпу? Ошол эле да. Азыр кээрлер айтып атат, техосмотр киргизели депчи. Техосмотр киргизгенде эле ошол CO2-ны эле текшерет ал. Ошол эле углекислый газ, башканы текшербейт да. Аны текшерген күндө эле биз жанагы зыяндуу, эң эле зыяндуу нерселер бир 2% чыгат. 2-5% чыгат. Анткени 80%га чейин жөнөкөй азот, суу, водород чыгат да, мындай айтканда. Эң эле ошол жанагы зыяндуусу бул оксид азот, альдегид, сажа, анан бензопирен да.
Аны үчүн эми мындай айтканда илгери совет машинелерде жанагындай катализатор деген болгон эмес. Көбүнчө адамдар ойлойт экен да, катализатор деген бул фильтр депчи. Мен мындай түшүндүрмө бере кетейин, бул фильтр эмес да. Азыр бир суроо бар экен, угуп алып уланталык. Сурооңузду бериңиз, сизди угуп атабыз. Ушу тема боюнча суралайын. Эме бул түтүндөн эле конуштардан дагы анан кийин бул шаардын ичи этаж үйгө толбоду, 12-14 этаж үйгө. Аба жүрбөй токтоп калып атат. Муну мэрияга, гос архитекторга айтыш керек. Аба жүрбөй бу этаж үйлөр кадимкидей тосот экен. Мына ушунун жагында карап койсоңуздар, пожалуйста. Рахмат. Эми бул боюнча да айтабыз го, жана ушул машинедеги түтүн боюнча айтсам. Машинелердин аягына чейин чыгарып айтайын. Катализатор деген бул мындай химический реактор да. Негизи жанагы бензин күйгөндө, бензинби, дизель күйгөндө аягына чейин баары күйбөйт да. Анан аягына чейин күйбөй калганда уулуу заттар чыгат. Уулуу заттардын ичинде эң негизги углеводород, оксид азот, анан окись углерода деп коет да. Бул совет машинелерде илгерде андай катализатор деген түшүнүк жок болгон да. Ошонун баары эле абага кетчү да. Анан Европада эми баягы өнүгүү Европадан келет экен, алар өзүнүн ден соолугун көбүрөөк ойлойт экен, ошондой катализатор деп коюп койгон да. Катализатор бул эмне? Бул болсо баалуу металлдар да. Бул жерде палладий, платина же алтын кадимкидей эле. Баасы кымбат металл. Баасы жанагындай кымбат металлдар. Бул болгондо эле окисление кылат да. Жанагы оксид азот, углероддун ордунда болгондо эле суу, азот, анан углекислый газга мындай айлантат да. И катализатордун мындай иштөө мөөнөтү болгондо эле бир 150 000 километрге чейин эле жетет. А биз мына билесиңер, эски машиналар келип атат, анын баары уже иштебей калган. Анан ошо алып андан алтын кылып эме кылып атат. Негизинен катализаторго тийбеш керек. Мен ойлойм, тийбеш керек. Сиз ушул жерден дагы бир суроо бар экен, угаалык сурооңузду бериңиз. Мен суроом мындай. Бу жерде бир кара кеченин көмүрүн эле какшап эле жамандап атат. Бир убактында кара кеченин көмүрүн жана Васильев менен эмелер жамандап такыр иштетпей койгон. Кара кеченин көмүрү жакшы, андан кеп андан эмес. Кара кечени азыр ар бир частниктер эксплуатировать этип турса, добывать этип атат. Алар тазасын албайт. Окислениндагы породосунда тигилердин баарын кошуп туруп эметип атат. Ошон үчүн биринчи кара кеченин көмүрүн жамандабай, тиги жактан алынып аткан көмүрдүн алып чыгарып аткан кишилерден түшүнүктүү керек. Рахмат, түшүнүктүү болду. Эми албетте биздин ушул Кыргызстандын жараны катарында суроо берип атат, жооп берип коелу да. Кара кеченин көмүрү чынында эле бүгүнкү күндө илимий мындай лабораториялык текшерүүдөн өттү. Көз карандысыз лабораториядан да текшерүүдөн өттү беле, дагы бир жолу айтып кое аласызбы? Мына мен силерге дагы кайталап кетейин. Патриот катары чында мен айтат элем да. Эмнеге Казакстандан сатып алабыз, өзүбүздүн көмүрүбүз турса? Келгиле ошо өзүбүздүн көмүрүбүздү жагабыз деп патриот катары балким ошо биздин башчыларыбыз да ушинтип ойлогон. Ошондуктан жанагы ТЭЦти модернизация кылып, жаңы от казандарды коюп, анан жага баштады. Натыйжасы эмнеден болуп атат? Мына туугандар, ачык баягы орун жашырсаң өлүм ашкерлейт дейт. Биз жага баштадык. 2-3 жылдан бери смог болуп эл ууланып атат. Ошол мейли эми көмүр жакшы деп коюп жага берели, дагы эле уланта берели да. Аягы эмнеге алып келет? Негизи Европада чоң шаарлардын жанында могу ТЭЦ курулбайт. Мен мындай сунуштайт элем башынанчы. Келгиле ошо ТЭЦти кара кеченин өзүнө эле курбайлыкпы? Ошол жерден ошол көмүрдү жагып, ошол жерде уулантып, анан кийин ошол жерден таза электроэнергияны Бишкекке алып келсе, бул туура негизи, логика боюнчачы. Бирок анда дагы ошо кара кеченин жанындагы айылдар ууланмак да. Ошол эле проблема болмок. Ошондуктан эң негизги мен ойлойм, чөнтөктү ойлогондон көрөк, биринчи байлык ден соолук дейт, ден соолугубузду ойлош керекпиз го деп ойлойм да. Эми келечекте дагы албетте ушу Бишкек шаарынын чоң ортосунда жайгашкан ТЭЦти дагы шаардан, Борбор шаардан алысыраак жайгаштыруу маселеси дагы айтылып атты. Албетте келечектеги иш. Анан дагы телекөрүүчүнүн суроосу болду. Ушу Бишкек шаарындагы шаар курулушу боюнча бүгүнкү күндө чоң маселе. Жанагы биз айтып аткандай аба агымдары келип, ушу абаны тазартып кетсе болот эле, үйлөрдү жыш салып атат деген маселе дагы бул бир кайсы бир деңгээлде ушу себеп болот болуш керек. Жакшы суроо. Негизи эле абанын агымы бул жанагы өпкөдө кетип аткан
кандай артерия деп коебуз, бронхо болот, ошондой сыяктуу эле да. Бизде аба тоодон юктан северге согот да. Ошондо кадимки эки биздин мындай суубуз бар, Аларча, Аламидин. Ошо менен согот, анан жанагы эле центральный көчөлөр менен согот да. А эми мен билбейм бул жерденчи. Негизи айта берсек болот, эми кичинекей мында килте эми үй эле кантип эле эми ошо үй и башка мамлекеттерде тиги 100 этажга чейин куруп атат да. Бизде мисалы 11 этаждан, 13 этаждан ашпайт. Анан кийин бул деле мен ойлойм жаңылыштык. Эгерде бизде салсак болот, андан 15-21 этажга чейин салсак болот. Бирок андай жогорку кабаттуу үйлөрдү сала элекпиз ага чейин. Азыр ошо жанагы основной магистралдар менен аба кетип атат. Маякта мен көрсөткүчтөрүм бар. Тескерисинче могу шаардын микрорайондор салынып аткан жерде мына аба таза эле болуп турат маяктанчы. Барып туруп жалпы жана жаңы конуштарга такалып калып атат да аба. Ошолдон нары кетпей жатат да. Эми дагы нерсени айталык да, мына ал боюнча дагы ушу биздин архитекторлор жакшы ойлонуш керек го. Албетте үйдүн бийиктигине эмес, кайсы бир деңгээлде ушу аба агымына байланыштуу дагы мындай архитектуралык бир пландоо иштери жүргүзөт деген ойдобуз. Эми бир нерсени мен сизге кошумча айта кетейин, ошо биздин Кыргызстанга алып келип аткан машиналардын дагы катализаторлорун сатып жиберген учурлар да бар деген маалыматтар айтышат да. Муну биздин баягы кыймыс мүлктү каттоо боюнча кызматтар дагы мындай жакшы көзөмөлгө алыш керек го дейм. Баягы күнү Кудай эргенге барсам, балдар келип калды да. Байке көрдүк, машинаңыздын астында катализатор кесилбептир, сатпайсызбы деп. Ана мен сурадым, канча болот десем, килограммын 15 000 сомдон алабыз дейт. Канча катализатор чыгат десем, аякта 1,5 килограмм чыгат дейт да. Ошондо мага ошол жерден 22 000 сом берип атат да. Анан кийин эми баягы кичинекей акчага элдер деле кызыгып кетет экен да. Бирок мамлекет бул болсо сөзсүз түрдө караш керек. Биздин мамлекетке кирип аткан машиналерди эгерде катализатору жок болсо каттоодон өткөрбөш керек деп мен ойлойм да. Туптура. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин студиянын экинчи коногу дагы ушу Бишкек мэриасынын алдындагы социалдык өнүктүрүү башкармачылыгынын жетектөөчү адиси Куттубеков Ислам, сизге сөз берелик. Жаңы жыл алдында биз сиздер менен жолугуп атабыз. Албетте ушул Бишкек шаарында дагы ушу бөбөктөрүбүзгө, мектеп окуучуларына, ошондой эле социалдык жардамга муктаж болгон биздин инсандарга да жардам көрсөтүү жыл сайын аткарылып келет. Ушул багытта сиз бир бүгүнкү маалыматтарды айтсаңыздар, кандай иш-чаралар жүрүп атат? Ушу райондор боюнча бул багытта биздин ушу кичинекей бөбөктөргө, социалдык жардамга муктаж болгон адамдарга эмне иштерди аткарып атасыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жана ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан жаңы жылдык майрамдарга биздин аз камсыз болгон бөбөктөрүбүзгө, кароосуз калган балдарга жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык белектер каралган. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан 10.612 балага пландаштырылган. Ошол буйрузда ишке ашты деп ойлойбуз. Ага 5.600.000 сом акча сарпталган. Бүгүнкү күндө социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан өзүнүн 1033 баланы жаңы жылдык белек менен камсыз кылууга даяр турушат. Ал ошол иш-чарага бул биринчиден 26 неправительственный организациянын немелери, балдары, ал организациялар болсо бүгүнкү күндө ошол майыптар балдар менен жана ошондой кароосуз калган балдар менен ошолор менен иштешкен организациялар да. Бул өзү негизи акча АСП деп коет, адресная социальная помощь, ошол тараптан бөлүнүп аткан акча да. Ошол 1033 бала камсыз болот. Андан тышкары Бишкек шаарынын 4 районунун да пландаштырылган. Бул баарын такта айта кетсем, бул Октябрь району боюнча 2200 балага, 1 май району боюнча 1650 балага, Ленин району боюнча 2449 балага жана ошондой эле 2280 балага. Быйылкы жылы могул биздин азыркы коронавирустук эпидемиологиялык абалга жараштуу
иш-чара, жаңы жылдык майрам иш-чара жана шоулору токтотулган. Себеп дегенде эпидемиялык коркунуч абалы бар бүгүнкү күндө. Мындай курч турат десем жаңылышпайм окшойт. Ошон үчүн иш-чаралар өткөрүлбөйт, бирок белектер таратылат ар бир организация. Эми ошо белектерди сиздер кандай режимде таратып атасыздар? Мында райондук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү, муниципалдык башкармалыктар аркылуу, ошондой эле жергиликтүү ушу кварталдардын, ошондой эле үй башкармаларынын жетекчилери аркылуу таратасыздар. Бул өзү негизи иш-чара өзүбүздүн немебиз боюнча мисал келтирип айтсам, бул организацияларга бөлүнөт. Организациялардын ошол директорлору, мекемелерге. Кайсы мекемелер ошол мисал үчүн Косикок деген мисал катары келтирип кетейин. Косикок деген өкмөттүк эмес уюмдар турбайбы? Өкмөт эмес уюмдары, анан ошондой эле өзүбүздүн дагы баягы Бишкек шаарындагы балдар менен иштеген бизде 2 центр бар. Бул Айданек центри жана ошондой эле центр социальной адаптации детей деп коет. Ошолорго аларга да бөлүнөт да. Андан тышкары ошол немелерге, организацияларга бөлүнөт. Эми өзгөчө мына майып адамдарга да ушундай майрам алдында бир кубанычка бөлөп ушундай белектер берилеби? Мына кароосуз калган балдар бар деп атабыз, ата-энеси. Ошо алардын ошол баягы мен атап кеткен баягы райондор бөлүнгөн боюнча ошол райондордун ошондой балдарга эсептелген да ошол немеси. Биздики шаардык башкармалык тарабынан бул организацияларды алуу, а райондор тарабынан бул ошондой жашаган даректери боюнча алган неме боюнча. Ошол районда катталган балдар боюнча. Катталган боюнча. Анан ошол социалдык башкармалык, райондук социалдык башкармалыкта каттоодо турган балдар. Эми ошондой кичинекей бөбөктөр ушу жаңы жыл астында бири да калбай ушу белек менен камсыз болобу? Эми биз толук камтыйсыздарбы? Колубуздан келишинче бардыгын алганга аракет кылып жатабыз. Балким калыш мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө баарын алганга аракет кылып жатабыз. Урматтуу, албетте биз бул багытта дагы чоң ишеничтебиз, анткени ушу кичинекей бөбөктөр дагы белексиз калбаш керек. Бул багытта да сиздердин ушул активисттер, ошондой эле кызматкерлер дагы жакшы иштерди алып барат деген ойдобуз. Эми биздин сурообуздун негизги бөлүгү ушул Бишкек шаарынын абасынын тазалыгы боюнча да кайра суроолор түшүп атат. Ошол боюнча мен дагы жакшы 2 суроо бар. Учурда ушу машинелерди ушу баягы күйүүчү майлар менен камсыз кылуучу жайлардын көпчүлүгү баягы 2 гана ушу машинени күйүүчү май менен камсыз кылуучу эмелер европалык стандарттагы күйүүчү отундар менен камсыз эткен. Калган бөлүктөрү дагы деле болсо эски сапатсыз майларды алып келип атышат дейт. Буга кандай карайсыз? Күйүүчү майлар. Бул маселени туура айтып атасыңар. Былтыр бизде токтом кабыл алган. Азыр Кыргызстанга төмөн сапатта күйүүчү май К2, К3 деген төмөн сапаттуу күйүүчү майлар кирбейт да. Кирсе К4, К5 эле кирет да. Анан бирок билесиңер, Карабалта шаарында Джунда деген Кытай заводу жайгашкан да. Ал жерден алар болсо нефтти переработка кылып бензин чыгарат. К2, К3-ни чыгарат, бирок алардын да өзлөрүнүн заправкалары бар, КПК дейт. Өзлөрүнүн заправкалары бар. Бирок ал жерден ким май куят? Мисалы, мен билишимче, элдин баары эле өзүнүн машиналарын жакшы көрөт, жакшы эле жерден май куят да. Ал жерде чыгып аткан май көбүнчөсү экспортко кетет да, Тажикстанга. Алар сатып алып атат. Ошондуктан контрабанда жолу мененби же кандай? Контрабанда бул эми чоң көйгөй кирет. Аны кирбейт деп айтсак бул жалган болуп калат. Анын баары таң айдан ачык, чек-арадан Казакстандан кирбейт десек бул калп болуп калат да. Булга тийиштүү органдар эле иштебесе, бул жерде биздин алыбыз келбейт экен да. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы өзгөчө ушу Бишкек шаарынын абасынын булганышы боюнча, анын себептери, учурдагы жүргүзүп жаткан иштер жана ошондой эле келечекте дагы ушул багытта өкмөттүн аткара турган жумуштары боюнча дагы маалыматтарды айтып беришти. Албетте бул өзгөчө чоң глобалдуу маселе болуп атат. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы ушул көрсөтүүбүздө ушул маселелерге дагы токтолобуз деген ойдобуз. Анда бүгүн студиянын меймандарына рахмат айтабыз. Ийгилик болсун. Ушу менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Распаятовый Кадыров